ата-энем ажырашып кеткен 18 жыл мурун. Алла Таалам элдештирсин деп дуа кылып коюңузчу. Машалла, Алла Таалам экөөне иман берип баштарын бир кылсын. Дуалардын бардыгын акырында чогуу кылайлы. Так, бул азыр суроо. Онлайн сабактан илим үйрөнсө болобу? Болот. Сиздердин Аллага жалалата шүкүр. Онлайндан илим алсаңар болот. Арматтар. Алып келе бер балам. Кайнанам туура сөздү түшүнбөйт, күйөөмө башкача сүйлөйт. Айтам, башкача сүйлөп айтам дейт. Күйөөм мени укпай эле уруп таштайт. Ошол маалда мен эмне кылышым керек? Жооп үчүн рахмат. Кайнанам туура сөздү, кайнанеме экен, а? Туура сөздү айтсам, түшүнбөйт, күйөөмө башкача сүйлөп коет дейт. Андай кылбаш керек, сабырдуулук менен тилди контрол кылайлы. Азыраак сүйлөп, көбүрөөк зикир кылайлы. Киче сабырдуулук менен иншалла Кудай кааласа, ар ким өзүн эле оңдосо, Кудай кааласа баардык кыжалатчылык болбойт. Күйөөм ичет, шын сүйлөсөм ишенбейт. Баардык айткан сөздөрүмдү жалган деп билет. Ошол маалда эмне кылышым керек? Бирок өзү жалган сүйлөйт. Ай, бизде мындай да өчөшүү жок бизде. Бизде жарышуу бар. Өчөшүү жок, жарышуу бар. Бул дегени жакшылыкта жарыша бериш керек, жакшылыкты таштабаш керек. Бир жакшы иш кылсак, Алла үчүн кылабыз, өчөшүп кылбайбыз биз. Амалды кыла бериңиз. Эч качан токтотпогуңуз жакшылыгыңызда. Жолдошум менен бир жолу ажырашып, кайра жараштык. Бирок жашообуз жакшы эмес. Жолдошум ажырашкан кезде талак берген болчу. Экөөбүз да башкага турмуш курбай туруп, кайра жараштык. Бир дамыла жол таап никелеп, мынар басып турчу. Колуңа карап турмун, учуп кетип атат шамалдан. Так. Бир дамыла жол таап никелеп койду. Бирок мен азыркыга чейин күмөн санайм. Бул кылганыбыз зына болуп калбайбы? Өзүм амалдамын, намаз, Кур'ан, таалимди калтырбаймын. Жолдошум ичип чегет. Эгер ажырашсам, жолдошума адилетсиздик кылып койбоймунбу? Бир балабыз бар. Сиздердин маселеңерде канча? Эгерде бир талак, эки талак болсо нормально эле. Эгерде 3 талак болгон болсо, аял башкага турмушка чыкпастан туруп кайра никеси өтпөйт ал. Бул татаал маселе. Ошон үчүн силерде мындай мына атым эле телефон менен бул маселеңер чече турган маселе эмес. Бетме бет күйөөңөр экөөңөр келсеңер, сурашып, 3 талакпы же 3 талак эмеспи? 3 талак болуп калган болсо, анда нике жарабайт. Анда иддасы өткөндөн кийин аял башкага турмушка чыкканга туура келет. Андан кийин анан экинчи күйөөсү дагы эгерде талак берсе, кайрадан биринчи күйөөсүнө барганга адал болот, болбосо башка жолу жок мунун. Көп амал аткарам, бирок байкабастан рия жасап жатканымды көп байкачу болдум. Рия деген баледен кантип кутулууга болот? Рия деген бале, рия көрлүк, кожо көрсүн деп коет бизде. Бул баледен кутулууга өзүңүзгө суроо бере бериңиз. Эмне үчүн кылып атасың? Эмне үчүн кылып атасың деп. Анан жооп бере бериңиз. Алла үчүн, Алла үчүн. Бир күнү келет, эмне үчүн кылып атасың дегенде жүрөгүңүз жооп берет, Алла үчүн деп. Жолук араптардын кийими дейт. Ушуга маалымат берип коюңуз. Менин балдарыма дуа кылып коюңуз. Араптардын кийими эмес бул. Жолук аял заттын кийими. Жолук угуп алыңыз. Бул аял заттын чырайы, маданияты. Мусулман аялдын дини, намызы, чырайы, бактылуулугу, бул ибадат. Бул бейиши. Периште жандап жүрө турган. Кээ бир жерде катык айтып койгон. Жолугу жок жүргөндөргө жандагы рахмат периштелери жандабайт деп. Ким айтат ал араптардыкы деп? Дин араптардыкы эмес, дин адамдардыкы. Улуту араппы, лөлүт сыганбы, кыргыз, өзбек, тажикпи, айырмасы жок. Адамсыңбы? Болду, Алла Таалам сизге дин берген бактылуулук үчүн ошо динде аялдарга жолукту айткан.
Ulut, urular жөн эле тааныш үчүн. Урматтуу энеже карындаштар, эркектер, кабырга барганда сиздин улутуңузду сурабайт. Сиздин уруңузду да сурабайт. Атыңызды, фамилияңызды сурабайт. Канчага чыктыңыз да, канча бала төрөдүңүз деп сурабайт. Эмне болуп өлүп калдыңыз деп деле сурабайт. Ал жерде кызыгы жок бунун. Канча байлык таштадың? Буну сурабайт. Канча жашадың деп да сурабайт. Нени сурайт? Робуң ким? Кимди роб кылып жашадың? Кимдин кулчулдугун кылдың? Кимге ибадат кылдың? Ушуну айт дейт. Төм оюнга куш келиңиз. Рахмат. Сизди көргөнүбүзгө Алла чексерин. Ата эне ажырашып кеткенде балдарды атасына көрсөтпөй коюуга ислам динибиз кандай? Ислам дини каршы. Балдарды көрсөтпөй койгонго акысы жок. Кыздарды көрсөтпөй койгонго кээде күйөөсү алып кетип калат, аялына көрсөтпөйт. Көбүнчө аялдар алып калат, күйөөсүнө көрсөтпөйт. Эми турмуш ушундай болуп калды, ажырашып калды. Балдарда эмне күнөө? Жаманбы, жакшыбы? Ошо атанын белинен чыккан суудан жаралган. Эртеге кыямат күнү ошо жаманбы, жакшыбы атасынын аты менен тирилет. Атасынын аты менен чакырылат. Фатима Абдулланын кызы деп чакырылат. Мухаммад Абдурахмандын уулу деп чакырылат. Ошол жердеги бир айылдагы башка бир эркектин атын коюп алып чакырбайт а жерде. Кимдин белинен чыкса, ошонун аты менен чакырылат. Ошончо андай кылган зулумдук болуп калат. Андай кылбаш керек. Мейли, мамиле болбой калды, ажырашып кетти, тияк-бияк түшүнбөдү, ортодо ылдыйды, көптөгөн жаман сөздөр болуп калды. Шайтан аралап кетти дегендей. Бирок балдар кандай кылбаш керек? Өзүм жашмын. Бирок ден соолугума байланыштуу намазды отуруп окуйм. Сообу аз болуп калбайбы? Жок, сообу толук болот. Ким үзүрлүү болуп, намазды отуруп окуса, туруп окуган сообундай алат. Эч кыжалат болбосун. Кээде адам иншалла ушундай, жөн эле мындай сообу аз болуп калат качан? Ден соолугу жакшы, нафилдерди туруп окугандан отуруп окусаңыз, пайгамбарыбыз айткан жарым сооп берилет деген. Туруп окуганда толук, отуруп окуганда канча? Жарты. Бул кайсы? Нафилдерге. Бул кудурети жетип деле окусаңыз, нафилдерди отуруп окусаңыз боло берет. Машинеде окусаңыз боло берет. Нафилдерди. Бирок фарыздарды кудурети жетип туруп, отуруп окуса, сообу жарым эмес, совсем болбойт. Таптакыр болбойт сообу. Эгерде үзүрлүү болсо, ооруп атат, туруп окуганга күч жок, отуруп окуп атат. Алла разы болсун, сообу толук болот. Ооруганда окуган үчүн, ооруп атып да окуган үчүн дагы башкача отдельно сооп берилет буга. Ооруганда да таштаган жок депчи. Кыйналганда да таштаган жок деп. Куранда келген оку аятты бир гана дин илимин ал дегенди түшүндүрөбү? Же ал аят дүйнөлүк билимди дагы ал дегенби? Жок. Куранда икра оку деген дин. Түшүнүп алыңыз буга. Дүйнөдөгү ал кесип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койгон. Касбул халал фариза. Бул дагы фарз, адал, ырызкы издеш. Бирок мынакы дүйнөнүн илимин алуу фарзы кифая. Диндин илимин алуу фарзы айын бул. Оку дегенде мейли, биз туугандар мындай да, машине жасагандын илимин дагы, үй салгандын илимин дагы, суу чыгаргандын илимин дагы, жемиштерди чыгаргандын илимин, кийим тиккендин илимин баарын үйрөнүшүбүз керек. Буну биз бул илимден баш тартпайбыз, четке какпайбыз. Бул биздин зарылчылыгыбыз, кажетибиз бул. Мисалы, эң биринчи кемени курган пайгамбар Мухаммад Нух алейхиссалам өзү бардык эле өндүрүштүк илимдин бардыгын пайгамбарлар аркылуу Алла Таала дүйнөгө берген. Темирдики болсун, жыгаштыкы болсун, жердики болсун. Сиздер дыйканчы экенсиздер. Адам алейхиссаламдан келген бул дыйканчылык.
Темирдeki Davut пайғамбардан бері келген. Жығаштықы мына Нух пайғамбардан бері келген. Айта берсек қанша. Таштың için ойып тек Салих пайғамбардың қауымдары қандай елі. Мейлі ағаға башқа уақыт азырақ бұға. Қандай ол болсын, оқу деп Құранда иқра бисми раббикаллази халақ. Бұл Құранға, бұл динге тиешелі. Дүниесін емес. Бір дүниені четке қақпайбыз, ал деле өзіне жараша керек. Бірақ дүниенің илімін диндin алдына қойбойбыз. Бірінші диндin илimi, андан кейін дүния илimi. Байкем сұрап бер деген болчу. Ата-енесі мен 4 айға мадрасаға барам деп 4 айға даватқа барып келсе болу. Дават деле мадрасада. Просто берки медреселер орнында тұрған медресе, а дават басқан медреседе басып тұрған медресе. Ушулай айырмасы бар бұл. Bir Kur'an var, мечітте тұрған Kur'an var. Bir Kur'an var, басып жүрген Kur'an var. Қарылар басып жүрген Kur'anдар. Қарылар кімдерген? Басып жүрген Kur'anдар бұлар. Біздің үйімізде мечітте текшеде тұрғандар бұлар тұрған Kur'anдар. Медреселер мына құрылған медреселер. Дават басып жүрген медресе бұл. Ушулайылға Құран үйрету жана хафизалыққа үйретүүчү bir устаза болсо болот эле. Көп эжелер онлайн окуп атышат. Ушу маселени карап бере аласызбы? Иншалла. Мына ушулай эркектер отурат. Аялдар да аракет кылсын, эркектер дагы дуа кылсын. Аракет кылып иншалла карап, эгерде ушундай айылга Куранды үйрөтө турган bir устазы болуп калса, бул чөлкөмдө көп эле го. Кары балдар деле көп, кыздар деле көп. Аракет кылайлы алып келели. Эки балам бар, хафиза болуу үчүн башка төрөбөй койсом болобу? Жаш бала менен Куранды унутпай жүрүү кыйын болот. Мен ойлойт айтат элем, төрөгөн жакшыраак. Төрөгөн жакшыраак. Ана Куранды машалла акырын окуп, кайталап, тилге көндүрүп, камыр жууруп атканча, бешик терип атканда, сүт эмизип атканда Куран окуй бериш керек. Куран качан окулбайт? Аялдар Куран качан окубайт? Качан ушу төрөгөндөн кийин нифаста, же болбосо айына ошол оорулуу күндөрдө айыз деп коебуз. Калган учурда дараты жок деле окуй бериңиз. Дараты жок окуй бериңиз. Тиричиликке керектүү иштерден экинчи мен ушуну ушинтип кылбаймын деп коет. Катуу Аллахтын алдында карганып койдум эле. Бирок аялдар үчүн керектүү экен. Эми кандай кылсам болот? Билбейм бул ишиңиз кандай? Мындай. Эгерде бир арам ишти кылбайм дедиңизби, болду, кылбаңыз аны. Эгерде бир адал ишти кылбайм деп алган болсоңуз, анда антыңызды сындырыңыздагы антын кафарасын бериңиз. Ал ишти кылыңыз. Мисалы бирөө менен сүйлөшпөйм деп ант иштиңиз. Бул болбойт да шариатта. 3 күнгө чейин таарыныш болду. Аны мен сүйлөшүп туруп антыңызды бузасдагы 3 күн катар орозо кармайсыз. Күчүңүз жетпесе, 10 бейбечарага bir мал тамак бересиз. Кафара деп коет буну, антын кафарасы. Ханис. Илим алып жаткан кызга илимдүү бир жигит талапкер болуп жатса, окуусун улантканы туурабы 1-2 жыл күтсүн десе эмне болот? Же күттүргөнгө болбойбу? Эм карап көрүлө мындай да. Бул эгерде эми эле баштаган болсо, бир аз окуп алганы жакшы. Анан кыз баланы өтө эле көп эле окуган деле болбойт, эмчи айтайын. Келер мисалы балдардай болуп 10 жыл, 15 жыл анан илим алып, жок. Өзүңүзгө керектүү нерсени илим алып, фарзы айын болот, калганынан турмуш куруп, бала чака күйөөсүн разы кылганга жетпейт. Анан анча-мынча мисалы болсо, мейли. Аялдар маселесин жооп бере турган Айша энебиздей, же Куран жаттаган мейли. Ошон үчүн мына жерде азыр карап көргүлө. Эгерде мисалы 1-2 жыл боло турган болсо эчтеке эмес, сабыр кылып, же болбосо экөө тең чогуу окусун болбосо дагы. Намазга жолго келип калбасын. Саат карап кола.
Ажеке, 40 болуп калды бирок. Мына суроо менен азыр мындай кылайлы, урматтуу эжелер, энелер, карындаштар. Мына акыркы суроону бир окуп берейин. Андан кийинки суроолор бар го. Азаган дуалар бекен. Бүтү. Ажеке, өкмөттө бир кызматта иштеген аялдар махрам эмес эркектер менен сүйлөшүүгө туура келет. Мындай шартта кандай жол тутуу керек? Шарият айтат, намахрам менен аралашып болбойт дейт. Күйөөсү менен чогуу иштесин, чогуу барып. Намахрам, шариятты кыямат күнгө чейин намахрам. Эгерде өтө зарыл иштер болуп калган болсо, кыска нуска сүйлөп алып бергенге мисалы зарурат. Бирок онун баласы бар, күйөөсү бар, агасы бар, чогуу болсун. Бүгүн азыр бузулуп аткан доор. Зына түндөс эмес, күндүзү болуп аткан доор. Кудайым сактасын, жер ачылып кетип, жутуп эле кетпесе. Ушунун баардыгы ошондой туура эмес байланыштардан башталат. Анын кесепети бир үй бүлөнү эле талкалабайт, айылды талкалайт. Ахиретин да талкалайт. Ошон үчүн намахрамдан бул шарият этияттуулукту айткан, этияттуулук менен кете беребиз. Азыр эле мен айттым, динибиз уяттуулуктун дини. Эркектердин, намахрамдардын көзүнчө атасы кызы менен же болбосо ушундай бир туугандары менен деле башка бирөө көрүп турганда шариятта шарым жок дейт, өбүшү туура эмес. Кичине бир маданият керек. Аз-маз уят керек. Өзгөчө аксакалдардын алдында, алымдардын алдында, жоочун кичинекей балдар болсо го эми мейли. Бир аял экинчи аял менен мисалы жөн эле учурашса болот да. Өбүшпөй эле учурашса болот да. Эркек менен, аял менен өбүшүү болбойт. Бул биздин динибизде жок нерсе бул. Бул батыштын уятсыз канализациялары бизге келип атат. Цивилизация эмес бул. Буну канализация деп коет бул. Биз аларды туурай турган эл эмеспиз. Биз аларга үйрөтө турган үммөтпүз. Маданиятты, тазалыкты, ынтымакты үйрөтө турган. Ошондуктан урматтуу энелер, эске алыңыздар. Аксакалдар айтып атат. Мындай нерселерди кичине оң жак, сол жакты карап иш кылайлы.